Videolarım esa ekran chetine dal ушундай кызыктуу болгон рамка пайда кылынып атам. Анда видеону айначан көрүңүз. Биз болсо баштадык. Салам YouTube, ассаламу алейкум достор. Сиздер мен Байырбек, канал Different Video KG. Сиздерге бир гана рамка менен чектелип калбасын, ошондой эле жагы эки кызыктуу жана пайдалуу болгон трикеменди көрсөтүп кетебиз. Андыктан видеону айначан көрүңүз. Биз болсо экраныбызды жагабыз. Опа, экран жанында сіздерге сунушталчу дал ушул топ 3 тиркеме. Буну жөнөкөй эле Play Market'тен көчүрүп алабыз. Мен аны көрсөткөн жокмун, анткени аябай видео узак болуп кетет экен, ошондон мен көрсөткөн жокмун. Анда эмесе баштайлы. Биринчи тиркеме бул Round Light аталат. Көчүргөндөн кийин киребиз. Кылабыз поз. Дал ушул тиркеме аркылуу биз экран четинде рамканы пайда кыла алабыз. Анда эмесе бул рамканы пайда кылуу үчүн экинчи жаап коебуз. Enable дал ушул жаап коебуз. Мына жаап койдук. Андан кийин чыгып кетебиз. О, мына чыгып кеткенде да ушундай болуп рамка тура берет. Каалаган тиркемеге кирсек дагы ушул тиркеме, калган тиркемеде да бул рамка чыгып тура берет. Биз буну өзгөртсөк болот албетте. Бул жерден асал чыкканда border config деп турат, ушундан киребиз. Мына ушулардан өзгөрсөк болот. Мына каалагандай түз кылып өзгөрсөк болот. Бүт баарын жашыл кылып чыксаңыз болот. Мисалы каалагандай кылып өзгөрсөңүздөр болот албетте. Өзүңүзгө кандай жакшы ушундай кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Мына достор, жашыл жана сары кошулуп калды. Жашыл, мына баары жашыл кылып калсаңыздар болот. Ушундай эле бул жерден animation speed деп турат. Бул жерден жаап койлу. Бул жерден айланып турат. Ошону күчөйтсөк, бул батыраак айланып калат. Эгерде муну азайтсак, анда бул секин айланып калат. Мындай кылсак да айламай токтоп калат. Мындай кылсак айланып тура берет. Ал эми экинчиси болсо бул чоңойтуп кичинертет. Сиз телефонуңузда кандай жаратса, же өзүңүзгө кандай жакшы түшүнөт, кичинертип алсаңыздар болот. Мисалы мага ушундай жакты. Кийинип коеюн. Ал эми үчүнчүсү болсо бул өйдө теттиги, мына өйдөсүнү өзгөртүп турсаңыз болот. Өйдө жаганы кандай ал телефонго карап өзгөрсөңүз болот. Без рамка болсо ушундай кылып өзгөрсөңүз болот. Эки ушундай жарашат экен. Ал эми төртүнчүсү бул ас жагы өзгөрүп турат. Көрүп турасыздар өзүңүздөр. Ушундай жарашат экен. Эгерде сиз телефонуңуздар бөлөкчө болсо, мындай болсо, бул мага эмес экен деп ойлобоңуздар, анткени бул жакта аларда көрсөткөн. Эгер телефонда чолка болсо, ушундай кылып коюп алсаңыздар болот. Бунда албетте өзгөрсөңүздөр болот. Калагандай кылып чоңуйтсаңыздар болот, кичинертсеңиздер болот. Мына ушундай кылып өзгөрсөңүздөр болот, калагандай кылып. Мага керек анткени бергендей. Эми мындан да өзгөртсө болсо, анда бул жерден пайда кылып койсоңуздар болот. Мына ушундай кылып. Ал эми бул да мага кереги жок албетте. Ал эми үчүнчүсү болсо бул дагы ошо жанагы экен. Эгер бул сизге жаккан болсо, анда лайк басып коюңуз. Биз болсо кийинки трикемеге өтөбүз. Андан кийинки трикемебиз бул коодан бизге керек. Буну Windows X Launcher деп аталат. Киребиз. Азыркы учурда буну көп эле адам билсе керек. Албетте рабочий столду Windows тайгылы өзгөртүп алсаңыздар болот. Дал ушундай. Так Windows болуп калды, Windows. Эгерде телефонду бурсак, arkadaşlar. Эгер телефонду бурсак, анда Windows 10-тин өзү болуп калат. Windows 10-дун өзү бөлүп калат. Мына достор, бул жакта калган тиркемеңиздер бүт бар. Бул жерде излесеңиздер болот албетте. Мына ZSPK деген киребиз. Бул жерде бунун ичинде Windows 10-тин өзү, Windows 10-дун өзү. Мына достор, бары ошол сыяктуу окшоп бул жерде X. Мына достор. Жана WhatsApp кирип сетсеңиздер болот албетте. Ал эми үчүнчү тиркемени көрсөтүү үчүн биз кардын сыртынан чыгып туура келди. Ал тиркеме бул Anti-War деп аталган. Ушул тиркеме үчүнчү жерде турган тиркеме. Киребиз. Киргенде ушундай болуп пайда болот. Андан кийин выключить сигнализация деген жаап коебуз.
жаға коюп, биз каалаган жага телефондон бир аз алысага кетсек боло берет коркпой. Анткени биз кеткенден кийин эгерде башка бирөө келип, сиздин телефонуңузду ушундай урдап кеткен алган болсо, ушундай иштеп кетет. Кудос. Ошондой эле зарядкадан турганда дагы ушундай болот. Зарядкадан өзгөнө иштеп берет. Дагы бир текшерип коелу. Мына бастык. Андан кийин кеңире ал жак жака балдай кайгыга кетсек боло берет. Мына кеткенден кийин башка бирөө келип, сиз телефонуңузду алып кетиңиз, иштеп кетет жана сиз жүрүп каласыз. Токтотосуз. Ал эми иштеп кеткенден кийин мен өчүргөндө жөн өчүрүп коебуз. Ал эми аны же көз койсок да болот. Нече иштеп турабыз. Андан кийин биз ишинек заблай кроп деген басабыз, устанавливать дегенди басабыз. Андан кийин дагы ушинтип коюп коеюн мен. Болду, код коюлду. Эми текшерип көрөбүз. Мына коебуз. Мына башка жака карап койгону кете беребиз. Эми башка бирөө келип биздин телефонубузду ала качкан дегенде дагы ушинтип кодду на кодду тергенде гана өчүп коет. Ошондой эле сигнализацияны алмаштырсаңыздар болот. Ал бул автомобилде турат бизге. Кааласаңыздар сигнал тревога деген бар, ошону койсоңуздар болот. Кааласаңыздар сигнал полицейский койсоңуздар болот. Басабыз, текшерип көрөбүз дагы бир. Келиңиздер. Коюп койгондон кийин кетебиз. Ал жакка балдар калганы кеткенде бирөө келип телефонуңузду алып качайын дегенде сизге кабар берип калат. Мына да ушундай болуп кабар берип калат. Качан кодду тергенде гана бул ачылат. Мына достор, дагы ушундай жөнөкөй жана кызыктуу, жакшы, пайдалуу тиркеме. Сиздерге көрсөтүүчү дал ушул топ 3 тиркеме болчу. Эгер жаккан болсо лайк басып, каналга катталыңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.